Салам, менин атым Мигзада. Италияда кантип мыйзамдуу жашап, жумуш табууга болот жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр тууралуу пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Катталыңыздар. Европага көчүп баруу жөнүндө сөз болгондо көпчүлүк адамдар европалык диплому жок киши үчүн мыйзамдуу жумуш табуу мүмкүн эмес деп ойлошот. Италияда жумушка тек гана мыйзамсыз келип, андан кийин жылдап амнистия күтүү керек деген стереотиптер бар, бирок бул андай эмес. Бүгүн мен сиздерге Италиянын расмий мамлекеттик квота системасы Decreto Flussi, Decreto a потоках деген жөнүндө айтып берем. Жөнөкөй тил менен айтканда бул эмне? Ар бир жылдын башында Италиянын өкмөтү эмгек рыногун изилдеп, кайсы тармактарда жумушчу күчү жетишпей жатканын аныктайт жана атайын мыйзам чыгарат. Бул мыйзамда өлкө Европа биримдигине кирбеген чет элдиктерге канча жумушчу өрүн берүүгө даяр экендигин так жазышат. Бул абдан чоң көрсөткүчтөр. Мисал алганда, ушул жылга мамлекет тарабынан 164 миңден ашык жумушчу орун бөлүп беришкен. Эми кайсы тармактар эң суроо тарапка жана реалдуу түрдө кандай жумуштарга кирсе болорун талдап көрөлү. Бул жалпы квота эки чоң категорияга бөлүнөт: сезондук жумуштар жана сезондук эмес жумуштар. Сезондук жумуштарга туризм тармагы кирет. Бул мейманканаларда, ресторандарда, курорттордо иштөө жана ошондой эле айыл чарбасы, мисалы ошол эле фермаларда түшүм жыйноо кирип калат. Бул тармактарда уруксат алуу эң оңой, бирок виза 1 жылга 9 айга чейинки эле мөөнөткө берилет. Ал эми сезондук эмес туруктуу жумуштар. Бул өлкөгө келип отурукташып жана калууну каалаган кишилерге эң көп кызыгы бар багыт. Бул эркектер үчүн эң популярдуу тармактар: курулуш жана логистика, автосервис жана жүк ташуу айдоочулуктар. Ал эми айымдар үчүн Италияда үй кызматкерлеринин өзгөчө чоң сектору бар. Бул жерде алардын колф жана бадати деп атап коюшот. Бул үй жумуштарына жардам берген жана кары картаңдарды баккан сиделкалар. Италияда бул кесиптерге суроо талап абдан чоң, жогору жана бул туруктуу жумуш табууга реалдуу мүмкүнчүлүк берет. Эми эң негизги маселеге келели: реалдуу кандай жана жумушка орношуунун кадамдары кандай? Эң көп кетирилген ката бул министрликке өтүмүнө өзүм барып тапшырып алам деген ойлоо. Жок, сиз аны өз алдынча кыла албайсыңыз. Бардыгын ушул жерде Италияда жүргөн жумуш берүүчү баштайт. Азыр бардыгын айтып берем. Биринчи кадам: сиз италиялык жумуш берүүчүнү табасыз өз алдынча же ушул жерде жашаган тааныштар аркылуу. Экинчи кадам: жумуш берүүчү документтерди даярдап, документтерди тапшыруунун расмий күндөрүн күтөт. Италияда бул күндөрдү click days деп аташат. Бул күндөрдү мамлекеттик атайын платформа болот. Ошол платформа ачылат. Эмне үчүн click days деп аталат деп сурасаңыздар, анткени квоталар саналуу мүнөттөрдө эле толуп калат. Андыктан жумуш берүүчү өз убагында баскычты басып, сиз үчүн өтүнмөнү жөнөтүү үлгүрүшү керек. Үчүнчү кадам: эгер өтүнмө квотага кирип калса, иммиграция кызматы nulla osta деген документти берет. Бул жумушка орношууга расмий уруксат. Ошондон кийин гана сиз өз өлкөңүздөгү Италиянын элчилигине барып, мыйзамдуу жумушчу визаны аласыз. Ооба, бул жол чыдамкайлыкты талап кылат. Ишенимдүү жумуш берүүчүнү табуу керек. Бирок бул Италияга мыйзамдуу келүүгө, ВНЖ алууга, медициналык камсыздандырууга болууга жана келечекте бул жерде үй бүлөңүздү алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк берген эң таза жолу. Кийинки видеолордо мен Италиядагы жашоо тууралуу пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Жана дагы интервьюларды алып калам. Бул жерде жашап жүргөн кыргыз эже байкелерибиз менен. Ошондуктан катталып, суроолоруңуздарды комментарийге калтырып, кийинки видеолордо көрүшкөнчө салам.